2003 жылы КТ Мобайл компаниясы түзүлүп, ага жанагы 27 МГц частота берилген, туурабы? 2003 жыл. 13 жыл түзүлгөн, 2000 мына Маржан Абдрахманович абдан туура айтат. Бул частотаны эгерде рынокко сатса, мунун накта кызылдай баасы, рыноктук баасы 2 миллиард сомдон кем эмес частота. Аны эми эч ким жокко чыгара албайсың. Бирок бул частотаны жана башка компаниялар алып кетпесин, биз муну мамлекеттик компанияга берип, мамлекеттик компанияны өстүрөлү деген жакшы ой тилек болсо, аны мындай виртуальный оператор кылбай эле, мындай схема ойлоп таппай эле, түз эле 10 жылга ижарага берип койсо, мына 2 миллиард мегаком ал, мунун кызылдай баасы 2 миллиард. 2 миллиардка мегаком карызсын, биз күтө турабыз, 10 жылга деп расширение этип койсо, 2 жылда 10 жылда бутунада турмак, мына 13-жылдан баштап 6 жыл өтүптүр. 6 жыл жөн эле турат. Мисалы үчүн да, ал эми бул виртуальный оператор деген мындай мелдешип да койсок болот. Бул ишке ашпайт. Бул жөн эле тилемиз. Виртуальный оператор болду, анан тиги ушулар менен азыр экинчи сотовый компания, төртүнчү сотовый компания пайда болот. Анан алар рынокто бирби үчөөнө тең ата конкурент бола алат. Конкуренция түзүп, кардарларды, абоненттерди өзүнө тарта алат. Жомоктор бул. Ошондуктан эманы мындай бул идеяны эксперттер, биз урматтуу депутаттар, эксперттерди дагы бир жалдасак, анткени бул ишти билген баягы касапчылар, мындай профессионалдар өзлөрү альтернативный көз караш менен айтсын. Экинчи маселе, жанагы урматтуу төрага кылуучу, тиги бул 40 миллион сом Билайнга каршы болду деп атпайбы? Азыр искусственный докторда пайда болушу мүмкүн деп мен мындай божомолдоп атам да. Же болбосо КТ Мобайлдын Билайнга кандайча 40 миллион сом карыз болду. Жана распределение частоты. Что за распределение частоты? Мына КТ Мобайл өзү бутуна тура эле компания. Частотага карызын төлөй элек. Өзү мамлекеттен частота алып, мамлекетке алган частотасын өзүн кутула албайт. В то же время кайра Билайнга каршы болуп атат. Целых 40 миллион сом. Ошондуктан урматтуу төрагалык кылуучу депутаттар, биз эсептөө палатасына ушул тапшырманы берип бүгүн ушул жанагы дебиторлук карыздар Билайнга эмне себептен чыккан, на основании каких соглашений, каяктан чыккан, эмнеге чыккан, ал эгер ал акчаны алса эмне кылышкан булар, куда дели эти деньги, может карызга алып аны айлыга ороп салышканбы. Анан акыркы маселе бул 168 миллион которулат азыр эсепте. Телекомдун жетекчиси айтпады, 5 миллион сом расход болуптур, калган орунда турат. 28 миллиону салыкка төлөндү деп. Ошондон салык инспекциясы бар да, салык инспекциясы ошол акча келип түштүбү бир. Экинчиси жанагы счетный палата 5 миллион сомдун 1 тыйынына чейин расщеплениясын берсеңер ар бир депутатка. Мына 5 ар бир бул деген 3 ай болду акча которулган, туурабы? Альфа Телекомдо 3 ай которулду, 3 айда 5 миллион сом жок. Бул 80 миллион доллар. 3 айда 80 миллион доллар кайда кетти? Айлыкка кеттиби, бирдеке сатып алыштыбы? 5 миллион сом 80 миллион доллар. 80 миң доллар. Анан Шаршембиев сизге кайрылат элем да. Сиз жантан бери мыйыңыздан күлүп эле мындай, сиз эмне циркте отурасызбы? Циркте отурган жок. Жок, андан эмнеге эле мыйыңыздан күлүп атасыз? Күлбөй эле. Бул эң жок, эң мына камералар. Бул эң жаман текеберчилик ушул. Сиз күлбөй кунт коюп турбуз. Бул силерге тамаша болуп атат, булар сүйлөй берет деп. Булар айта берет деген ишиңизде ушундай ойлоп атасыз. Ошон үчүн күлүп атасыз. Же болбосо күлүп бирдеке айтат. Мен жантан бери байкап отурам. Ар бирөө сүйлөсө күлүп атасыз. Андай болбойт. Анткени сиз муга өтө серьезный мамиле кылдыңыз. Бул жерде Иманкадыр Рысалиевди облус жанагы ушул кишинин кандидатурасын ким сунуш кылган? Сиз сунуш кылгансыз. Туурабы? Жанагы открытый проект долбооруна. Бизде андай полномочия жок. А ким сунуш кылат? Аны бирөө сунуш Биз кыла албайбыз. Общественный бирөө сунуш кылат. Сизге ушундай көрүнүп атса кечиресиз, мен күлгөндө эле серьезный мамиле кылып атам. Бул сизге эскертүү. Анан эсептөө палатасы. Микрофонду өчүрсөңүз.
5 миллион сом. 5 миллион сомдун ошо расщеплениясы и жанагы билайын кабылган карыздын табияты эмнеден келип чыккан. Менин мындай подозрениямда бул искусственный бир долг. Же болбосо, если искусственный эмес, чын эле долг болсо, бул целесообразный долг. Эмне долг болушу мүмкүн? Рахмат.